هل الضياء على وجوه العابدين إيمانه قد جاء يروي الضامن. Орозонун түрлөрү. Орозо парс, важип жана нафил болуп үчкө бөлүнөт. Мындан сырткары тутууга тыюу салынган макрух орозо да бар. Булар орозонун өзүнө байланыштуу болбостон, кармалуучу убакыттарга же кармоо шекилине байланыштуу тыюу салуулар болуп саналат. Парс болгон орозо. Парс орозо экиге бөлүнөт. Убактысы анык дайындалбаган орозо. Убактысы анык орозо. Рамазан айындагы орозо убактысы анык дайындалган орозо болуп саналат. Анткени бул бир жылда бир келүүчү Рамазан айында гана тутулган, убакыт маалдары анык белгиленген парс орозо болуп эсептелет. Демейде парс орозо делген кезде дал ушул Рамазан айындагы бир айлык орозо көздө тутулат. Убактысы анык дайындалбаган орозо. Казага калган Рамазан орозосу жана каффарат түрүндө кармалуучу орозолор ушул түргө кирет. Булар жөнүндө да төмөндө өз темасынын алдында кеңири баяндамакчыбыз. Важип орозо. Важип орозо да экиге бөлүнөт. Биринчиси арно, назыр иретинде күндөрү дайындалган орозо. Бул белгилүү күндөрдө кармалуусу дайындалган важип орозо болуп саналат. Мисалы, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн баланча күнүнөн түкүнчө күнүнө чейин орозо кармайм деп арнап өзүнө убада кылса, нафил орозо ушундай убада аркылуу важип орозого айланат. Тагыраак айтканда, аталган убактын өзүнө сөзсүз орозо тутууга туура келет. Экинчиси убакыттары, күндөрү белгиленбей, кез келген мезгилдерге кармоо ниеттенген арно назыр орозо. Бул убакта дайындалбаган важип орозо болуп саналат. Мисалы, баланча күн орозо кармоону жараткандын алдында өз мойнума алам деп өзүнө убада кылган адам, кармачу орозосунун убактысын так айтпагандыктан, качан болбосун ошол убадасын аткарууга милдеттүү. Ошондой эле ар бир адам нафил орозо кармап, бирок күндүзү ал орозосун бузган болсо, анын казасын кармоо да важипке айланат. Негизи эле ар бир адам орозо, намаз же башка ар кандай нафил ибадатын баштап алган соң, арада бузуп алса, анын казасын аткарууга милдеттүү болуп калат. Нафил орозо. Бул сүннөт, мустахаб же мандуп орозо деп да аталат. Мындай орозо сооп табуу жана руханиятты тарбиялоо үчүн каалаган мезгилде тыюу салынбаган ар кандай күндөрдө кармала берет. Бирок нафил орозонун сооптору көбүрөөк болуш үчүн негизинен төмөнкүдөй күндөрдө кармалган жакшы жана сүннөткө ылайык келет. Ар аптанын дүйшөмбү жана бейшемби, башкача айтканда 1-4 күндөрү орозо кармоо. Осма бин Заид радиллаху анху баяндаган бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармагандыгы айтылган. Неге бул күндөрү орозо кармаары жөнүндө суралганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын иш-аракети Алла Таалага дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү сунулат деп жооп берген. Башка бир риваятта орозо кармаган кезимде иш-аракетим Алла Таалага сунулуусун жактырамын деп айтылган. Ай сайын 3 күн орозо кармоо. Ар бир ислам айынын 13, 14, 15 күндөрү орозо кармоо мустахаб. Булар түнү жарык күндөрдөгү орозо деп аталат. Себеби бул күндөр ай толгон эң жарык түндөргө төп келет. Абу Зар радиллаху анху баяндаган бир хадис боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Ай сайын 3 күн орозо кармагың келсе, 13, 14, 15 күндөрдө карма. Ошондой эле сахабалардын азирети Абу Хурайра мындайча баяндайт: Алланын элчиси мага мына бул 3 нерсени тапшырган эле. Ай сайын 3 күн орозо кармоо, 2 рекет шашке намаз окуу жана жатаардан мурда витир намазын окуу. Күн аралатып орозо кармоо. Башкача айтканда, бир күн орозо кармап,
bir күн ооз ачып жүрүү. Мындай болгондо 1 жылдын 6 айы орозо менен өткөн болот. Мындай ыкмада орозо кармоо эң жакшы нафил орозо болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: эң сооптуу орозо Дауд пайгамбардын кармаган орозосу. Дауд пайгамбар bir күн орозо кармап, bir күн кармабачу. Буну уккан Абдуллах бин Умар радиаллаху анхума мен андан да ашыра кармай алам дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям андан жакшысы жок деп жооп кайтарган. Күн аралатып болсо да Шавал айында 6 күн орозо кармоо сүннөт. Бул ай Рамазан айынын артынан удаа келет. Орозо айт бүтөөрү менен дароо 6 күн удаа орозо кармоо ого бетер жакшы. Каза, Арно, Назыр жана башка орозолор ушул күндөрдө кармалса да сооптору бирдей. Абу Айюб радиаллаху анху баяндаган bir хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Кимде ким Рамазанды орозо менен өткөрүп, айт өткөн соң артындагы Шавал айында 6 күн кошуп орозо кармаса, жыл бою орозо кармагандай соопко ээ болот. Тактап айтканда, динибиздеги бирге 10 эсе сооп, эрежеси боюнча Рамазан айындагы орозо 10 айга, 6 күн Шавал айынын орозосу 60 күнгө тете болуп, жалпысынан жыл бою орозо менен өткөн катары саналаары айтылган. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мындай дейт: Кимде ким бир жакшы иш жасаса, ага мунун 10 эсесиндей сооп бар деп айтылган. Арафа күнүндө жана Зүлхиджа айынын алгачкы 8 күнүндө орозо кармоо. Ажылык ибадатын аткарып жаткандардан башка адамдардын Зүлхиджа айынын 9 күнүндө орозо кармоосу мустахаб. Бул күн Арафа күнү болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Арафа күнү кармалган орозо мурунку жана келерки 1 жылдык күнөөлөрдөн арылтаары Алладан үмүт кылынат. Ал эми ажылык ибадатын аткарып жаткандар Арафа күнү орозо кармабаганы сүннөткө ылайык келет. Абу Хурайра радиаллаху анху Алланын элчиси Арафа күнү Арафат орозо кармоого тыюу салган деп баяндайт. Анткени бул күнү орозо кармаган адам ажылыктын түрдүү ибадаттарын аткарууга кыйналып калышы, балким толук аткара албай калышы мүмкүн. Жана биринчи болуп аткарууга тийиштүү милдетин экинчи орунга түшүрүп коюу жаңылыштыгын кетириши ыктымал. Ошондой эле Азирети Хафса радиаллаху анха пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям эч качан калтырбастан аткарган ибадаттарынын катарында Зүлхиджа айынын алгачкы 8 күнүндө орозо кармаарында айтып өткөн. Мухаррам айынын 9-10 бул Ашура күнү жана 15 күндөрү орозо кармоо. Ибн Аббастан радиаллаху анхума баяндалганы боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келген кезде жөөттөрдүн Ашура күнү орозо кармашарын көргөн. Жана бул кандай орозо деп сураганда, бул улуг күн. Алла Таала ушул күндө Муса пайгамбар менен Исраил урпагын душмандарынан куткарган. Ошондон улам Муса пайгамбар бул күндөрү орозо кармаган деген жоопту айтышканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен Муса пайгамбарга силерден да жакынмын деп айтып, ушул күнү орозо кармаган жана башкаларды да ушул 3 күндө орозо кармоого буйруган. Шаабан айында орозо кармоо. Бул Рамазан айынын алдындагы ай болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул айда орозо кармоого өзгөчө көңүл бурган. Кала берсе, Рамазан айынын парз орозосуна бул айдагы нафил орозосун улап кармаган. Айша энебиз радиаллаху анха мындай деген: Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям эч бир айда Шаабан айындагыдай көп нафил орозо кармачу эмес. Ал саллаллаху алейхи ва саллям Шаабан айынын бардыгын орозо менен өткөрчү эле. Арам айларында орозо кармоо. Ай календары боюнча арам айлары деп аталган Зүлкада, Зүлхиджа, Мухаррам жана Раджаб айларынын бейшемби, жума, ишемби күндөрүндө орозо кармоо мустахаб. Макрух орозолор. Макрух орозолор оор жана жеңил макрух болуп экиге бөлүнөт. Оор макрух орозолор. Орозо айттын 1 күнүндө жана Курман айттын 4 күнүндө орозо кармоо оор макрух. Анткени ал күндөр өз ара сыйлашуунун,
айтташуунун жана кубанычтын күндөрү болуп саналат. Ошондуктан бул күндөрдө орозо кармабай, башка мусулмандар менен бирге камыр-жумур орток кубанычка шериктеш болуу зарыл. Бул күндөр Алла Таала тарабынан мусулмандарга сунулган зияпат күндөрү экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындайча билдирген эле. Арафа күнү, Курман айт күндөрү жана Ташрик күндөрү биз мусулмандар үчүн майрам. Бул күндөр жеп ичүү жана Алланы эскерүү күндөрү болуп саналат. Ошондой эле Абу Саид аль-Худри радиллаху анху да мындайча баяндаган: Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам орозо айт жана Курман айт күндөрү орозо кармоого тыюу салган эле. Бул күндөрү орозо кармаган адам күнөөкөр болуп саналса да орозосу жарамдуу. Тек гана бул күндөрү кармалган орозо бузулса, казасын аткаруу кажет эмес. Жеңил макрух болгон орозолор. Бир гана Ашура күнүндө алды артындагы күндөрдү кошпостон орозо кармоо, ошондой эле жалгыз жума күнүндө же болбосо бир гана ишемби күнүндө орозо кармоо, Норуз сыяктуу улуттук майрам күндөрү орозо кармоо жеңил макрух. Бирок өзү мурунтан кармап келген орозо күндөрү ушул күндөргө ойдо жок туш келип калса макрух деле эмес. Жума күнү гана орозо кармоо жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Күндөр арасынан бир гана жума күнүн ибадатка бөлбөгүлө. Бирок бирөөңөрдүн адаттанган орозосу ал күнгө туш келсе, бул башка нерсе. 2-3 күн же андан да көп күн катарынан ооз ачпай орозо кармоо да макрух. Бул фисаль орозосу үзбөй орозо кармоо деп аталат. Айша энебиз радиллаху анха мындай дегени баяндалган: Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө боор орутканы үчүн алардын үзбөй орозо кармоосуна тыюу салган. Өзүңүз деле ушундай үзбөй орозо кармайсыз го дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындайча жооп берген: Анткени мени жараткан эгем ичирип жедирет. Шектик күнү орозо кармоо да макрух. Шаабан айынын 30-күнүнө туш келген күн шектик күнү деп аталат. Бул күнү Рамазандын 1-күнүбү же Шаабан айынын акыркы күнүбү деп так анык биле албай, күн көбүрөөк болгондон улам жаңы айды көрүүгө мүмкүн болбой шектенип калса, бул күн шектенүү күн деп аталат. Эгерде аба ырайы ачык болуп турса да, жаңы ай көрүнбөсө, бул күн шектүү күн. Шектүү күндө Рамазан айынын парз орозосун же башка важип ниети менен орозо кармоо макрух. Рамазан айы кирерден 1-2 күн мурда орозо кармай баштоо да макрух. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Рамазанды 1-2 күн мурда орозо кармоо менен тосуп албагыла. Бирок кимдир бирөөлөр мурдатан адаттанганы үчүн бул күндөрү орозо менен өткөрөр болсо, кармай берсин. Мындай макрух болуунун себеби мусулмандар ибадаттарында 2 анжы болбогон анык ниет менен баштап, анык ниет менен аяктоосу керектиги жана Рамазан орозосуна өзүн билемдик менен ашыкча күндөрдү кошумча алуудон сактануу болуп саналат. Андыктан башка бир милдеттүү орозо менен байланышсыз түрдө нафил ниети менен шектүү күнү орозо кармалса боло берет. Себеби эгерде шектүү күнү орозонун 1-күнү болсо, бул орозо Рамазан орозосу болуп саналат. Тескерисинче болгондо нафил орозо бойдон калат. Шектик күндө Рамазан күндөрү башталган болсо орозо кармоого, Рамазан кире элек болсо орозосуз эле калсын деп ниет кылынса, бул орозо болуп эсептелбейт. Анткени орозо кармоого деги эле бардык парз ибадаттарга анык жана кескиндүү түрдө ниет кылуусу керек. Ал эми шектүү күндө Рамазан орозосун ниет кылып кармаса, бул күнү орозо макрух болуу менен бирге, кийин бул күн Рамазан айынын 1-күнү экенин такталган абалда, бул орозо Рамазан орозосунан болуп эсептелет. Тескерисинче болгондо нафил орозо болуп саналат. Аял заты өз күйөөсүнүн уруксатсыз нафил орозо кармоосу макрух. Мындай орозону күйөөсү буздурууга укуктуу. Аял кийин күйөөсү уруксат берген күндөрү же күйөөсү жокто ал бузулган орозону 1 күнгө 1 күн казасын аткарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Эри жанында болсо, анын уруксатсыз аялдын нафил орозо кармоосу туура болбойт.
Бирок күйөөсү жыныстык мамиле жактан аялына муктаж эмес абалда болсо же үйүнөн алыс жерде сапарда болсо, аялы анын уруксатсыз эле нафил орозо кармай алат. Ажылык милдетин аткарып жаткандар алсырап калууга ыктымалдыгы бар болсо, Тарвия жана Арафа күндөрүндө орозо кармоосу макрух. Анткени нафил орозонун себеби менен ажылыктын милдеттерин аткарууга кыйынчылык туулушу мүмкүн. Хайз жана нифас маалындагы аял затынын орозо кармоосу арам. Башкача айтканда, кескин түрдө тыюу салынат. Эгерде андай күндөрдө орозо кармаса, орозосу ишке ашпайт. Тагыраак айтканда, орозо кармаган болуп эсептелбейт. Мындан улам күнөөкөр болот. Мындай күндөрдө кармалбай калган орозосун кийин тазарганда бир күн каза кылып аткарат. Бирок аял заты андай күндөрдөгү намаздардын казасын аткарбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундайча буйругандыгын Азирети Айша энебиз баяндаган. Алла Таала кармаган орозобуз кабыл кылсын жана билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. بالناسكين